Токуштор ар бир үйдүн негизги тамагы. Бирок мына ушул негизги болгон тамак аштын коопсуздугу канчалык экендигин баарыбыз деле биле бербешибиз мүмкүн. Тактап айтканда, ар бир үй бүлө байытылган ундан жасалган азыктарды пайдаланабы? Бул суроонун алкагында Нарын облусунда бейөкмөт уюм тарабынан изилдөөгө алынган. Жыйынтыгында 63 айыл аймактарынан Жумгал районундагы Лама Мингош, Нарын районунун Шоро, Жергетал, Эки Нарын айылдарында тамак аш коопсуздугу төмөн экендиги далилденген. Мындан улам учурда бул айылдарда пилот катарында туура тамактануу боюнча долбоор ишке ашырылууда. Анан муну момундай кымбат ошо карапайым эл ала алабы, ала албайбы деген бир изилдөөнү жүргүзүп көрдүк да, анан көрсөк, ошо эл менен сүйлөшүп көрсөк, базарда ошо байытылган ун эмне экен деле түшүнбөгөн элдер бар экен да, анан биз ойлондук, биз коомдук уюмдар, биз элдин арасында ушу тамак аш коопсуздугу боюнча ушу байытылган un эмне экен, мунун составына кайсылар кошулат экен, кошулбайт экен, кай жерден кандай өлчөмдө кошулат экен деген бир окууну өткөрсөкпү деп ушу мен бул альянска ушул идеяны бергим келип атат да. Аталган долбоор учурда коомчулукка түшүндүрүү иштери жана окуу семинарлары менен алек. Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү менен тыгыз байланышта иш алып барып, анын алкагында 1 жылдык иш план кабыл алган. Бул иш пландын негизинде учурда акциялар, жолугушуулар жана маалыматтарды кенен таркатуу иштери аткарылууда. Ошону менен катар коомчулукка маалыматтарды жеткирүү багытында тамактандырууну жакшыртуу боюнча Жарандык альянс уюму журналисттер үчүн сынак жарыялаган. Бул долбоорду граждандык альянс фонду аткарып жатат, Нарын областы боюнча Көнөрбөс мурас коомдук уюм аткарып жатат. Бул долбоордун максаты ушу Нарын областындагы элдердин туура тамактануусу жана тамак аш коопсуздугу боюнча көп тараптуу план иштеп чыгып, ошол пландын аткарылышы жөнүндө болот. Бул көп тараптуу планды биз Нарын ыйгарым өкүлчүлүгү менен чогуу аткарып жатабыз да. Долбоорго жараша жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы жалпы коомчулукту туура тамактанууга чакыруу иштери улантууда. Нарын облустук бириктирилген ооруканасы жана бейөкмөт уюмдар менен иш алып барып иш-чараларды уюштурууда. Алсак эмчек эмизүү жумалыктары, энелер үчүн көрсөтмөлүү ыкмалар колдонулуп, наристелердин туура тамактанышына көзөмөл жүргүзүү. Аны менен катар аймактагы үй бүлөлүк дарыгерлерди окутуп, калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Ундары байытылган унбу, талапка жооп бере витаминдештирилгенби, жана колдонулуп аткан туздар йоддолгонбу, азыр мындайча айтканда фирмалар көп болуп калбадыбы, анан ошонун баардыгын биз санэпид борбору менен бирдикте изилдөө иштерин жүргүзүп, атайын лабораторияларда ошо пайдаланылып аткан талапка жооп бергендигин маал менен көзөмөлдөп турушат. Байытылбаган ун жана йоддолбогон тузду пайдалануу адамдын ден соолугуна терс таасирин тийгизип, айрыкча балдардын боюнун өспөй калышы, салмагынын талаптагыдай эместигин дарыгерлер далил катары көрсөтүшүүдө. Учурда өлкөдө ар бир 7-чи бала мындай оорулар менен жабыркап келет. Андыктан туура тамактанууну кеңири жайылтып, жолго салуу учурдун талабы дешет адистер. Гүлера Туратбекова, Абсамат Дөөлөсбеков, Нарын шаары.